Саламатсыздар, урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Азыр Кактус Медиа имаратынын жанында Кактус Медиа жабылсын деген талап менен нааразычылыкка чыккан жарандык активисттер чогулууда. Анткени менен азыр ошол маалымат агенттиктин кызматкерлери чыгып элге жооп бере элек. Биз бардыгыбыз тең ошол эме Кактус Медиадан сурашыбыз керек. Эмне үчүн андай жалган маалымат жибердиңер депчи. Биз ошо жалган маалымат үчүн келдик да азыр бу жерге. Ошонун маалыматын алалы депчи. Мынакей эжелер билет, тааныйт, мынакей бияктагы биздин балдар. Баткендеги окуя боюнча эмне үчүн жанагындай чиновниктер ушакты карап мындай эме кылбайт да, мурункулар, азыркылар эмес, азыркылар аякта маалыматы жок. Маалымат болгон күндө булар азыр секретный маалыматтарды ала албайт. Мурункулар отурат да турабы? Адакам Мадымаровду мен точно айтып беремин. Адакам Мадымаров жерге кол койгон. Ошо кол койгон үчүн жооп берсин барып. Мына тажик эли ошо сурап атат Адакам Мадымаровду. Кел үчүн ошол жерге жооп берсин деп атат. Эмне үчүн жооп бербей атат да? Эсе чындык болсо жооп бериш керек. Мен жарандык активистмин, Ашеков Орозбек. Каршы жүргөнсүз. Болот Темировго мен каршы жүргөн жокмун. Болот Темировдун кылган иштерине каршы болуп жүрдүм да. Эсил ошол Болот Темиров ошондой эле кыйын болуп, ошондой эле тың журналист болсочу, могу жерге белдин маңдайына чыгып туруп айтып бермек да. Мен момдайм деп. Тияктан чыкты дагы үйүнө жашынып жатып алды дагы. А видеолорду көрдүңөр да барыңар тең. Бип ссылкаларга кетти. Аял өкө кандай болуп кырылышып атканын. Бул чындык үчүн кырылышып атат да, турабы? Турабы? Прессташон турап баргыла силер. Бирок Болот Темиров Свердлов сотунун жанында, анан ГУВДнын жанында да журналисттерди чогултуп, элге дагы толук маалымат бербедиби? Кантип кармалган, эмне себептен кармалганын сиз? Ал кантип кармалганын мынакей сиз да көргөн эмессиз, туруп кандай кармалганын. А жерде кармалган баары тең эле жалган маалыматтар менен эле Болот Темировго тартып атышат алардычы. А эсли бияктан СМБ, ГКМБ бу жерден ошолордун баары тең МВДнын балдары бар, ачык айтып атпайбы? Бизге момундай кылып маалымат жетти, биз момундай кылып кармадык деп, туурабы? Бу жерден эми өзбек, кыргыз эме тажик тарапка булар мынтип айтып атыптыр да, кыргыздар атайын баштап атат депчи. Муну эки эле күн мурун айтып атышкан да. Баштан элек эле айтып атышкан булардычы. Кактус Медиа айтып атканда, мен аны точно билем, ссылкасында чыгарып берет азыр балдарчы байкачы. Бийликтин кадамдарына мен эң жакшы эле кадам берип атам. Мындан артык бийлик иштей албайт. Мындан артык бийлик иштеп келген эмес. 30 жыл бийлик ушинтип иштеди беле. Мынакей мен ушул бийликте турганына, Садыр Кожоевич президент болуп турганына, мына 6 айдыкын эле айтайынчы, мен 1 жылдыкын айтпай эле коеюн. 6 айдын ичинде мынакей Баткенге район салдыбы, билеген кылып туруп. Аны көрө албай туруп айтып атат, сен Баткенди сатып ийдиң деп. Котуруңуз, угуп туруңуз, сиз мындай туруп турсаңыз, сиз эчтекени билбейсиз да. Көрүңүз да барып туруп, факты менен барып көрүңүз. Биз факты менен көрүп атабыз. Мен өзүм кызымын. Ыргабай угуп туруңуз, мен ошо фактыны көрүп туруп айтып атам. Салынды да, үйлөр салынып берилдиби? Же аны Мадымаров бар салдыбы? Угуп туруңуз. Талкаланган үйлөрдүн ордуна ким салынат? Ким салынды? 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде ким салып бере алат? Мен мында сүйлөйм да, мен азыр бул бийликти турганына, бул бийликти президенттик башкарууга мен 100% колдоймун. Маалымат биз азыр Кактус Медиадан сурайлы деп атабыз. Эмне үчүн жалган маалымат чыгарасың деп. Эмне үчүн мынакей кечирим сурасын, азыр бизден элдик көзөмөлдөрдүн баары келет, элдик көзөмөлдөр келет, жарандык активисттерге ошондо кечирим сурасын, чыксын. Жабылсын. Сиз мындай өз өлкөсүнөн күйбөгөн, анан батыш Иш аракеттери, например, Али Токтакунов, Райым Матраимовду изилдеп чыкты, Райым миллионер, анан тиги андай, анан мындай деп. Анан в итоге биз Кытайдан товар ташкан каналды алдырып койдукпу? Казакстанга, казактарга биз алдырып койдук да, туурабы? Же туура эмеспи? Казактарга биз алдырып койдук. Анан кийин Кактус Медианы биз жабылсын деп талап кылабыз. Кактус Медианын ушундай провокационный, Кактус Медианын деле, ошо Азаттыктын деле провокационный ушундай маалыматтарынан эл чарчады. Кактус Медиа акыркы публикациясында биз ошол Тажикстан таратып жаткан маалыматты жөн гана тажик тарап ушундай маалымат таратып жатат деген маалымат катары чыгардык деп жазды да, аны сиз кандай баалайсыз? Актануубу же? Маалымат катары эми аларга өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, Кыргызстанды кандайдыр бир башка бир туура эмес оюндарга кабылдырып жатышкан болуш керек да, Тажикстандын сайттарычы. Чындыгында биздин Кыргыздын армиясы, Кыргыздын жарандары эч кандай кол салбай эле, жакшынакай эле, атпай эле, наоборот, өзүнүн территориясын, өзүнүн бүтүндүгүн сактап коргоп турат да. Анан Кыргыздын жарандары, Кыргыздын армиясы
эч качан башка өлкөгө биринчилерден болуп эч качан эзелик кол салган эмес. Элдин маселесине эмнеге барбайсыңар? Элдер могу жерде Садыр Нуркожоевичтин, Камчыбек Кыдыршаевичтин эшигинин алдында 50дөн 100дөн ат эне жүрөт. Силер эмнеге барбайсыңар ошол жерге? Я. Мен аты жөнүм Калыбек Жапаров, коомдук активистмин да. Мына жерде биз көрүп турабыз да, Кактус медианын туура эмес информация таратып атканын. Ушу Кактус медианын туура эмес информация бергендигине байланыштуу бизде азыр Россиянын бүт бардык СМИлери ушу Кактус медианын сөзүн сүйлөп атышат да, ошондуктан ушундай туура экендерчи. Элимде, жеримде өлүп кала турган адамдар ошол жакта жүрөт да. Кабарчылар ошол жакта маалымат берип атышат. Журналисттер бардык медиалардын ал жакта кабарчылары бар. Провокация эмес. Жок, силерге бар го, эл наразы болуп атат, эл. Силер эмнеге барбайсыңар? Биз элбиз. А биз эл эмеспизби? Силер элсиңерби? О, элбиз. Эл болсоңор ошол жака баргыла. А сиз эмнеге барбайсыздар? Кайка, ошол жакта жүрөбүз. Ошол жакта жүрөбүз. Сиз өзүңүз Сиздер менен урушпайлаймын, жашынакай эле айтып атам. Ар кимиң арышаңар такап келип мондой. Келген жокпуз. Бул жерге митинг турган. Биз бир гана медиа могул Кактус медиа чыгып жооп берсин. Эмне үчүн жалган маалымат берет? Ошон жооп берсин. Немесине ушул туура эмес информация бергенде сиз макулсузбу? Биринчиден туура суроону бериңиз. Туура эмес информация бердиби же эки жактыдан көрсөттүбү деп. Эки жактыдан көрсөттү биринчиден. Экинчиден өзүлөрү айтышты. Мына тияк жакты көрсөттүк. Ушу ошондой бирок айтып койсок болмок экен деп өзүнүн прощениясын сурады, туурабы? Ошого карабастан азыр бул жактан келип алып, ушу митингдер болуп атат, тиги болуп, өзүм эле тартып алам. А Кактус медианын мындай жакшы туура чагылдырган материалдарын көрдүңүзбү, окудуңузбу? Кактус медианын мен толтоо ушул материалын окудум мен, башка материал окуган жоксуз. А мындай салымын көргөн жоксуз, э? Жана ошол материалды көргөн. Окуп жүрөм, Кактус медиа постоянно это бирок окуган жоксуз, жөн окуп жүрөсүз. Кыргыз тарапты мына күнөөлүүлөп келет да. Ошондуктан мемеден массалык маалымат каражаттарынан угуп жүрөм да. Кайсы массалык толтура эми кайсы мен сизге мен айтып берем. Instagram, Facebook деп башкаларын айтып берем сизге. Ошол жактан, ошол жактан алабыз. Соц тармак болсо да ошол жактан угуп жүрөм. Бирок өзүңүз мындай кирип караган жоксуз, э? Ал 2 секунд эми карап өзүңүз далилдеп койбойсузбу? Ошо чын эмеспи? Чын да ошол. Аны далилдеп эле митингге келип койдуңуз. Чын болгон үчүн мына жерде жазылып турат да, мына факты да мына. Мына факты да мына мисалы мына факты. Мен чыгып отурабыз. Бул максатыбыз Баткен областын, ошондой эле Лейлек, Баткен районунун ал жактагы тургундардын бардыгын жашоо шартын, ошондой эле алардын коопсуздугун сакталуусун талап кылып чыгып атабыз. Ал коопсуздук кандай сакталат? Ал коопсуздук массалык маалымат каражаттарында туура, адилеттүү чагылдыруу аркылуу сакталат. Биз кечээ күнү болуп жаткан окуяларда тилекке каршы биздин кээ бирки массалык маалымат каражаттары туура эмес маалыматтарды түздөн-түз биздин штаб жетекчилери же болбосо тийиштүү маалымат ала турган жерлерден алып жарыялагандыктан ар кандай провокациялык характерлерде туура эмес маалыматтар жарыяланды. Алардын бирөөсү бул Кактус медиа. Бүгүн биз бул жерде адилеттүүлүктү жана туура анализдин негизиндеги мен атым Элбек, мен жарандык активистмин. Ошон Элбек Хабибуллаев. Ооба. Хабибуллаев. Лейлек районунун тургуну болом, жарандык активист, чегара маселелеринде активдүү, дайыма ушул жаатта иш алып барып жүрөбүз. Азыр бул жерде артыңыздарда тургандардын бардыгы Баткен облусунун тургундары, Лейлек, так ошол азыркы Көкташта, Актатырда жашагандар, Максат айылында жашагандар, ал жактагы элдер түнү менен алар менен биз байланышып, сиздерге дагы маалыматтарды алып жаткан биз болуп жатканбыз. Кечээ күнү Кактус медиа жарыялап жатканда мен өзүм Кактус медиага чалгам. Ал жак бизге тиешелүү эмес, ошондуктан бүгүнкү биздин максат бул жак, ошондуктан бул жака көңүл буруңуздарды өтүнөм. Кечээ күнү жарыялап баштаганда мен саат 21 чамаларында, кечки саат 9 чамаларында Кактус медиа журнал медиаларына биз чалганбыз. Чалып Диана деген кызга жана бир Маша эле ким? Дагы экөөсүнө чалганбыз. Чалып биз айттык, бул жакта силер жарыялап жаткан материалдар бир тараптуу болуп жатат. Алар Азия плюс, андан башка ошо Тажикстандын чыгарган Спутник Тажикстандын мамлекети тарабынан чыгарылган провокациялык нерселер чыгарып, ошолорду түздөн-түз таркатуу жатты. Мен ошондо чалып айттым.
Биринчи, мен өтө жөнөкөй, жакшы, туура маалыматты жеткирүүсүн талап кылдым. Сиздер, мисалы үчүн Азия Плюстан алып туруп, алардын текстин көчүрүп жазгыган. Бирок журналистиканын негизи кандай? Журналистиканын негизи бул алар ушундай деп айтып жатат. А кыргыз тарап буга мындай опровержение берди. Же болбосо кыргыз тараптын версиясы ушундай. Жана бул башкача айтканда улуттун кызыкчылыгын, мамлекеттин коопсуздугун саткан провокациялык мындай характерде маалыматтарды чыгарып жатат. Так ошого каршыга бүгүн биз Кактус медиасы жоопко тартылсын, мындай диверсиялык аракеттерге барбасын деген максатта бүгүн ушул жерге келип митинг өткөзүп жаткан учурубуз. Биз ал жерде жабырлануучу болуп атабыз. Себеп дегенде алар буга чейин эле ошол алардын Хажало жана Мачайы деген айылдардын бүтүн бардык жашоочуларын көчүрүп кетишкен. Бул кандай бийлик болбосун, мамлекеттик коопсуздугу биринчи орунда туруш керек. Мамлекеттик коопсуздук биринчи орунда турат. Ошондуктан биз ККНБ УКМК тарабынан чыгарылган жана башкы Генштаб жана башка министрликтер тарабынан чыгарылган маалыматтарды гана алып, ошолорду таркатууга, ошондой эле мамлекеттин коопсуздугун биз ар бирөөбүз ой жүгүртүп, анализ жасашыбыз керек. Биздин жасаган иш аракеттерибиз, чыгарган маалыматтарыбыз тажиктардын пилусуна ойноп, биз өзүбүздү жаман көргөзүп калбайлы. Кече азыр уже талап кыла баштады. Кыргыз армиясын жоопко тартылсын деп. Көрүп атасыздар, туурабы? Анын кесепети эмне болуп жатат? Биз биргеликте иштей албай жаткандыгыбыздан болуп атат. Биз биргеликте журналисттер, урматтуу журналисттер, бирге туура маалыматтарды, алардын чыгарган маалыматтарды алар бизди күнөөлөп чыгарып жатышат. Аларга биз опровержение берип туура маалыматтарды чыгарышыбыз керек. Макул, мындай журналистиканын немесинде эгерде адилеттүүлүктү чагылдыргысы келсе, биринчи алардыкын жазса дагы, артынан бирок муну четке какты. Биздин кыргыз тараптын официалдуу айткан сөзү бул Исфара мэриясы жалган айтып атат, ушундай күнөөлөрдү коюп жатат деген версияны келтирди деген бериш керек да, туурабы журналисттер? Ушундай адилеттүүлүк жаралат. Кактус медиа ушул ички нерселерди ырбатып жатканына байланыштуу бүгүн биз мындай жалпы акция, митинг өткөзүүнү туура көрдүк. Себеп дегенде муну азыр биз жалпы биргеликте токтотпосок, бул токтото албайбыз. Менин атым Элбек Хабибуллаев, мен дагы бийликтин адамы эмесмин. Интернеттен карап окусаңыздар болот. Биз азыркы учурда оппозиция эмес, биздин бир гана мекенибиз Кыргызстан бар. Ошол Кыргызстанга биригип, азыр биргеликте иш кылалы. Андан кийин жанагы саясий маселелерди жакшы учурлар келгенде ал учурда чечишип ала бересиз. Мен Салибай уулу Азизбек, ошол Актатыр айылынын кулуну болом, ошол жерде төрөлүп өскөн баламын. Биринчиден, силердер жанагы үстүдө айтып өтпөдүбү? Берке Тажикстан азыр биздин кыргыз армиясын уже түздөн-түз күнөөлөп атат деп. Ошол эле Кактус, ошол эле спутниктер да ошондой маалыматтар берип атат. Биз эле Тажикстандын маалыматында отурабыз. Ал эми биздикилер болсо анын ордуна кайра сөз эркиндеп туруп биздин алардын маалыматыны биздин элге жайып атат. Биз Кыргызстан жараны өзүнүн Кыргызстан позициясы менен жүрүш керек негизи. Ошол жер тургуну катары айтып коеюн. Бул жерде провокацияны түздөн-түз биринчиден тажиктар баштаган. Биринчи бул маалымат катары айтып коеюн. Ошол жерде мен туугандар менен сүйлөшкөндө булар төрт көчөнү жапкан. Төрт көчөнү жапканда ошол жерден элдер бири-бирине жанагы Кара деген жер бар. Аты Чырдөбө деп коет, жана биздин машиналарды аткан жер. Ошол жерден дагы тажик граждандар байкалган. Жарандык кийимди кийип алып. Ошондо айткан, ошол жерден дагы абайлагыла деп. Именно ошол жерден эле элдерди таркатып, жолду ачып, элдерди жайгандан кийин кайра жаап туруп булар баштап атат. Жок, муну Кактус медиа. Жок, объяснениясын окудук. Азыр бизде жана бирок Инстаграмда ачсаң өз көрдүк го, эмне деген жарандар чыкты. Былтыр бир бала чыкты го. Баткен Кыргызстанга кол салды, малаты биз Кыргызда тур берип койдук деп. Туура эмес маалыматтан кетип атпайбы ушул нерселер? Мындай айтканда жаш балдарды биз кандай нерсеге эртең ошол эле основном Инстаграмда жаш балдар отурат. Основном. Фейсбукка кирбейт көбү. Алар ойлошот, кыргыздар биринчи окту баштаптыр, значит кыргыздар күнөөлүү экен деп. Менин атым Айкут Конушбаев, Чек ара коомдук бирикмесинин өкүлү болом. Мен карталар менен иштейм да. Көпчүлүк журналисттер, мына сиздердин коллегалар дагы бар ошол жерде. Картаны билбей туруп эле жаза беришет. Эч кандай бир кабар жок. Баткенди бир карап көргөн эмес. Картаны карабастан, изилдебестен жаза берет.
Сомонион деген айылды деп жазып коет. Тажикстан ошентип жазган болсо, булар да калып туруп копи-паст кылып эле жаза берет да. Бул уятта, шерменде да. Журналист катары, адис катары бир ошол районду, бир районду ошо Баткен районун эле изилдеп койгулачы, Кыргызстан географиясын окубай эле койгула. Ошо бир районду изилдеп койгула, айылдын аттарын билип алгылачы, кыргызча айылдын аттарын билип алгыла. Туура. Бүт тажиктин аталыштарын коюп кетет дагы, кыргызча аталыштар жок бир дагы. Кирсең эле Тажикстандын бир жеринде бир нерсе болуп аткандай да. Бүт согуштун баары Кыргызстандын жеринде болот. Эч качан кыргыздар Тажикстандын жерине барып алып ок аткан эмес. Ушул күнгө чейин. События вчера происшедшие, это не первый, не последний. Журналистам я бы хотел сказать, вот воспользовавшись ситуацией, изучите хотя бы вот карту местности Баткенской области, изучите название на официальном кыргызском языке. Не надо печатать, копипастить с таджикстанских источников села с таджикскими именами. Зачем это? Вот? Это ваш профессионализм, это ваш уровень. Я знаю журналистов Клопа и Кактус Медиа, например, как самых профессионалов, да? Самых лучших из лучших. Но на деле выясняется то, что они публикуют просто копипаст, перепечатками занимаются. И перепечатками, которые вот, носят вот такой негативный характер, обвинительный именно наши силовые структуры. Но изучая на протяжении нескольких лет данную проблему, я могу сказать, никогда кыргызские силовые структуры первыми не нападали, не открывали огонь. Информационную войну мы проигрываем всегда вот так, потому что таджикские СМИ заранее готовятся, заранее планируют, и когда они начинают стрельбу, спускают курок, тогда их СМИ тоже сразу спускают курки и обвиняют все разом кыргызскую сторону. Говорят, что якобы кыргызы начали войну. Kırgız eline, Kırgız'ın jokerlerine karşı çıkan birinci oğlatını Kırgız elinden çıkartkan Kaktus Medya cavulsun. Adı canım Abdullah Bazarbekoviç. Жок, мен сүйлөйүн да туурабы, мен өзүм чакырдым, мен суранган жокмун го. Мен просто бир нерсени түшүндүрүп кетейин да. Мына мен не только адвокат, мен еще журналистмин. Анткени медиа холдинг Наждак менин өзүм менчигим да. Ошон үчүн бияктан деген журналисттерди Кактус биякта туптура эле кылды. Кактуста биякта күнөө жок. Күнөө жок, э? Анткени булар перепечат кылды. Журналисттердин өзүнүн этикасы бар. Журналисттердин өзүнүн этикасы бар. Эки тараптан көрсөтүш керек да. Бул тарапты да көргөзүш керек, бул тарапты да көргөзүш керек. Бирок Кактустун жакшы кылган бир жери булар көрсөтүп атат. Бизге, биздин Кыргызстан коомчулугуна көрсөтүп атат. Биякта мына бизде тажиктердин информ агентстволору, тияктагы блогерлер бизди жайлап атат. Бизди монтуп туруп информационно бизди как будто кыргыздар биринчи баштады деп айтат. Ошон үчүн наоборот силер деген баарыңар жардам берип жок. Ошол жерге ай силер эмне калп айтып атасыңар деп туруп, наоборот ошону жазгыла деп айткан нерседей кылып атат. А силер болсо ошону атайын биякта бир деструктивный бир адамдар чыгып алып туруп, туура эмес маалыматты элге жеткизип атат. Эми бул деле Кыргыздын жарандары, бул журналисттер. Булар эч качан Кыргызстан үчүн прочи чыга турган журналисттер эмес. Туура түшүнүш керек да. Кактус туп-туура кылды. Мен лично өзүм. Сиз айтыңызчы, Кактус өзү, Кактус Кыргызстандын эле Дина Маслова деген биздин Кыргызстандын эле жараны, хозяйка ошол. Эч кандай Америка эч кандай тиешеси жок. Ана сиз айтпайсызбы, туура информация берсин, жана абдан эле туура информация берди. Туура информация берди. Эмне үчүн андай Çok troydu.